Assalamu alaikum, hurmattуу Desin TV kanalının görөрmandары, sizler менен мен блогер Бакыт Сулайман. Достор, менин бул азыркы видеомдо ушул коомдогу болуп жаткан акыркы окуялар тууралуу президент тарабына ачык эле сындардын айтыла баштагандыгы тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын кечеги күнкү Bütün Kırgızstan siyasi partiyasına jana andan murunku Kırgızstan partiyasına çıkargan çeçimlerinin kançalık dengelde mıyzamdуу болгондуктары жөнүндө дагы бир жолу айта кетемин. Кече күнү Next TV телевидениясынан эксперттер талдашып ушундай майдан деген берүүсү бар. Өзүңүздөр деле көрсөңүздөр керек. Ошол жерде саясий талдоочу Табылды Акеров, дагы Эмил Жураев, мурдакы Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси Акылбек Сариев жана азыркы кезден кыз сайкалы болуп жаткан Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматовалар мындай маек курушуп талкуу жүргүзүштү да. Ошол талкуудан кийинки болгон менин дагы бир пайда болгон ойлорумду, ага чейинки көргөндөрүмдү, деги эле коомдогу болуп жаткан окуяларга бир өз алдымча мындай карапайым адам катары анализ жасадым эле. Анда эмесе мени менен болуңуздар достор. Фактыларга кайрыла кетсек, деги эле биз азыр кандай жашап жатабыз? Мына мен өзүмдөн баштасам, мына мен дагы деле мигрант, дагы деле баягы кредиттер, дагы деле бүтпөгөн нерсе. Ошол Кыргызстанга бара калсак жумуштун жоктугун мен бөркүмдөй эле көрүп турам. Ошондуктан мен сыяктуу көптөгөн мигранттар дагы деле жүрүшөт. Жол ачылса кетебиз деп тургандары мындан көп. Кыргызстандан бияка келип кайрадан иштейм деп желдери чыгып калгандары андан көп. Деги бул жагынан эч кандай бир жылыш болгон жок. Үмүт дагы пайда болгон жок достор. Биздин эми эле үмүтүбүз ушул шайлоо болсо аман эсен. Анан жаңы бир адилет депутаттар келип, адилет мыйзамдарды чыгарып, бир ушундай адилеттүү өлкөгө айлансак деген гана бир үмүтүбүз бар. Андан башка эч кандай өзгөрүү жок. Мына фактыларга таянсак, ушул жеп ичкен продуктлар, азык түлүктөр кымбаттаган. Айрыкча кыргыз эли ушул ун менен тиричилик кылат экен. Нан, ошол эле биздин беш бармак, баардыгы ушул ун азык түлүктөрү кымбаттаган. 1200 сом, 1100 сом болуп аткандар азыр 1700, 1800 сомго чейин чыгып кетти деп жатышат. Эми анын канчалык деңгээлде экендиктерин урматтуу Кыргызстандагы мекендештерим өзүңүздөр жакшы билесиздер. Булар кандай деңгээлде кымбаттады. Анан дагы айта кетчү, дагы бир жан кейиткен нерсе, ушул баардык кошуна мамлекеттерде окуу жылында татынакай болуп баардык студенттер, мектептин окуучулары баардык окууга барышты. Ал эми биздин Кыргызстанда өзгөчө бир башкача өзгөчөлөнүп ушул башка өлкөлөрдөн мына Россияда барып эле жатышат. Кече күнү Каныбек Осмоналиевдин постун көрдүм, мурдакы элге билим берүү министри. Ошондой эле башка окумуштуулар, мисалы үчүн Талант Тырыспаев сүйлөп жатат Германиядан. Бул деген абдан одоно биздин келечек үчүн кетирилген ката деп. Чынын айтканда бул биздин азыр бөбөктөрүбүздү, студенттерибизди, окуучуларыбызды окууга алып барбай камап онлайн сабак деп отурганыбыздын өзү бизди дагы бир нече жылдарга артка таштап койду. Ансыз деле билим берүү тармагы бизде начар экендигин баардыгыбыз билебиз. Андан бешбетер начар артка тартты достор. Мен өзүм, мен дагы келинчегим дагы биз баштапкы класстарга сабак берүү боюнча дагы мугалимбиз. Андан кийин жогорку мугалимдик окуу жайларды бүткөнбүз. Мен Ички иштер академиясын бүткөм, кийин ушул кызматта жүрүп. Биз бул мугалимдик кантип балдарга билим берүү, кантип окутуу, кандай кылганда балдар жакшы билим алат, бул биздин билебиз бул нерсени. Мына мен группалаш кыздарым, курсташтарым айтып жатышат, азыр кандай сабак болуп атат, кандай кылып кабыл алып атат десек, эми ошол биздин группалаштарыбыздын өздөрүнүн неберелери бар, өздөрүнүн үйлөрүндө отуруп алып окутуп атышат, ошондой эле онлайн сабактарды берип атышат. Эч кандай балдарда кызыгуу болбойт экен. Ошол өзүнүн баласынын психологиясын карап туруп айтып аткан сөздөр да. Мына мен өзүмдүн кызым дагы 4-класста окуйт Кыргызстанда. Менин келинчегим ошону даярдап, окутуп, бүт карап, ошентип зорго окутат да. Ал эми бизге окшобогон
biz go эми макул мугалимдер өзүбүз даярдап балдарыбызды окутабыз. Ал эми мугалим эместер, ал эми телефону жоктор, булар кандай тиричиликте кантип окутуп жатат? Мына качантан бери жазда дагы ушундай болгон, азыр дагы болду. Жок дегенде бул жагынан биздин ушул элге билим берүү министрибиз ойлонуп, балким ошол жогорку бийликтегилер бир туура чечим чыгарып, азырда кеч эмес тезинен бул балдарды окууга киргизиш керек достор. Бул биринчи факт. Экинчиден, эл ичинде ушул борбордук шайлоо комиссиясынын акыркы кездердеги одоно кетирген катачылыктарынын айынан, профессионалдык кесиптик деңгээлдеринин төмөндүгүнүн айынан элдин ичинде нааразычылыктар болуп жатат достор. Мына кечээки күнкү ошол талкууда айтышты. Бул жерде борбордук шайлоо комиссиясынын гана катасы, борбордук шайлоо комиссиясынын гана профессионалдык деңгээлинин төмөндүгү деп айтты. Мисалы үчүн Табылды Акеров айтты, ошол борбордук шайлоо комиссиясы мүчөлөрүнүн баардыгынын практикалык жана ушундай практик юрист болуш керек, ушундай юридикалык билимдери, анан практикалык мындай негиздеген. Эми юридикалык десе эле көрүнгөн адам азыр акчанын күчү менен юридикалык дипломдорду сатып алып чөнтөгүнө салып койгон, өзү бир статьянын сысын билбейт өздөрү. Андай эмес, мындай чыныгы деңгээл профессионалдар болуш керек деди. Ошол жерде эки гана ушул Абдрахматова менен дагы бир кишини айтты, доктор юридических наук деп. Ошолор гана юрист, калгандары ошолорго оозун ачып эле ээрчип, же болбосо ошол борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси эмне дейт, эл кайда көчөт деп эле карап турган сарооз балапандар деп айтты да. Эми сарооз деп айткан жок, мен ошондой деп түшүндүм. Булар өздөрүнүн чечими жок. Анткени булардын акыркы кездердеги кадамдары достор абдан мындай чийки нерселер. Борбордук шайлоо комиссиясынын мындай компетенттүү өздөрүнүн кызматтарын аткара албагандыктарын көрсөтүп жатат. Мына Кыргызстан саясий партиясындагы одоно каталар менен деп туруп сотко жөнөттү эле, ал жерден дагы утулушту. Көрсө булар баягы Кыргызстан партиясынын чыныгы каталарын жазып бербей, башка бир нерселерди жазып берип, өздөрү ошол жерде регламентинен жана башка нерселеринен ката кетиргендиктерин айтты да. Ушул профессионал адамдар айтты, ошол эле Акылбек Сариев жана башка талдоочулар. Андан кийин бул борбордук шайлоо комиссиясынын дагы бир азыркы кездеги бир мындай туура эмес кылып жаткан кадамдыктарын Атыр Абдрахматова жана башка ошол серепчилер айтышты. Булар бизге адилет, шайлоону камсыз кылып бериш керек. Ошондой эле биздин шайлоого жана шайланууга болгон укуктарыбызды коргоп бере турган орган болуу керек борбордук шайлоо комиссиясы. Ал эми азыркы кездеги борбордук шайлоо комиссиясынын негизги милдети эле баягы надзор, цензура сыяктуу эле кайра каталарын таап, эптеп буттан чалып жыгытып, сот органдарынын бийликтеринин күчүн өзүнө алып алып мындай калыстык элдин кызыкчылыгын коргогондон көрө булар кайра тескерисинче мындай буттосуу, каталарын издөө, кандайдыр бир жерден чээнден чыгып кетсе эле ошону эптеп баягы партияларды шайлоого катыштырбай коюу функциясын аткарып калгандыктарын талдашты да. Чынын айтканда ар бир адам, ар бир жаран ушул шайлоого жана шайланууга укуктуу да. Ал эми булар болсо кандайдыр бир катачылык таап алса, бир күн болсо деле, 2 күн болсо деле ошол чоң килтейген партияны бир адамдын же болбосо 2 адамдын бир суроосу үчүн иштен алып ыргытып, ушундай коомдогу мамлекетке болгон кандайдыр бир, маселен Табылды Акеров айтты, 4 катыны бар Турсунбай Бакир уулу маанилүүбү же болбосо 100 миңдей ушундай колдоочулары бар бүтүн Кыргызстан партиясынын шайлоого катышпоо жөнүндөгү бир чечими маанилүү, ушундай нерселерди бул борбордук шайлоо комиссиясы терең карап, терең изилдеш керек дешти. Бирок бул эксперттердин баардыгы сот туура тыянак чыгарган деди, ушул 2 партия туурасында тең эле. Анткени Кыргызстан партиясы туурасында туура дегенинин себеби алар ошондой көрсөтмөлөрдү берип коюшуптур. Ал жерде алар өздөрүнүн көрсөткөн көрсөтмөлөрү менен эч качан Кыргызстан партиясын уталмак эмес экен. Андан кийин бир гана нерсени айтышты. Көп адамдар ушул Кыргызстанга жүгүргөн жок, ал эми бүтүн Кыргызстанга болсо көптөгөн партиялар чыкты. Бул жерде кандайдыр бир олигархтардын кызыкчылыктары бар деди. Бул албетте туура достор. Бүтүн Кыргызстан партиясын
kандай adamlar başkarat. Al bütün Kırgızstan partiyasının taraptaşları Jaşıl futbolkalar geçe kандай özlerini alıp жүрүштü. Jaltаңдап adamlarga tike karay alбай. Ал эми кечээки күnkү bütün Kırgızstan siyasi partiyasının taraptaşları özlerini kандай alıp жүрүштü. Bulardın bardığın turmuş özü көрсөтүп жатты достор. Andan keyin Акылбек Сариев аксакал ошо мурдакы Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчиси болуп жүргөн экен. Bir aябай кызык фактын айтты. Ал киши бардык секреттерди билет да эми. Бул жерде саясий чечим болгон биринчи деди. Жана 40 мүнөттүк танапистен кийин эле чечимдердин биринчи чечимди калтырып эле экинчи чечимди кабыл алып коюп, анан ал экинчи чечимдин өзү түп нускасы жок экендиктери бул саясий чечим деди. Анткени жогору жакта бирөө бар деди. Анткени бул киши билет да, өзү жетектеп жүргөн. Ошол жогору жактан кимдир бирөөлөр звонить этип буйрук берип тура тургандыгын ачык эле мойнуна алды. Демек, ошондой жогортон болгон кураторлор, сырдуу адам ким бул? Президентпи же анын жан жөкөрлөрүнүн бириби, кандайдыр бир технологбу? Айтор аны тиги алып баруучу аял саясий инстинкт деген ат койду. Ошондой саясий инстинкт бар экен. Бул нерсени мойнуна алышты. Бул жерде ошондой чечим болгон деди. Анан эле кийин кайра эмне себептен сот адилет чечим чыгарып калды дегенде, ошол саясий инстинкт, ошол жогору жактагы адам коркуп кетип, ошол элдин топтолуп турганынан сен өзүң билгендей мыйзамдын чегинде чечим чыгар деп буйрук берген. Ошонун негизинде мыйзамдуу чечим кабыл алынган деди достор. Демек, биздин сотторубуз же болбосо Борбордук шайлоо комиссиябыз баары эле эч кандай бир адилеттүүлүк өздөрүнүн ой пикирлери жок. Жогортон караган, жогортон башкарган булар куклалар гана экен. Ошол адамдардын айтымына караганда куклалар деп ачык айткан жок, бирок ошол Акылбек Сариевдин жана башка Табылды Акеровдун сөздөрүнө караганда булар ошондой эле куурчакчылар экен. Жогору жактан буйруктарды аткарган. Бирок акыркы чечимди ушул сот боюнча, бүтүн Кыргызстан боюнча ал акыбалды карап көрүп, кой ушундайында эсибизге келели дегендей кылып туруп, анан адилет чечим чыгаргыла деп айткан деди. Жакшылап өзүңүздөр ушул Next TV'дагы ушул майдан берүүсүн көрсөңүздөр, талкуу кандай болгондуктарын кенен көрө аласыздар да достор. Бул жерде абдан өкүнүчтүүсү, биз канчалык деңгээлде ушундай мыйзам чегиндеги өлкөгө баратабыз деген менен дагы деле баягындай эски кландар, мафиялардын башкарып жаткандыктары бизди абдан өкүндүрөт. Ошол Табылды Акеров айтып кетти. Бул жерде кандайдыр бир магнат байлар керек болсо президентти дагы алып түшөт, импичмент жарыялап туруп. Ошондуктан милициясы дагы, прокурору дагы бардыгы буйрукту гана күтүп ушул олигархтардын башкаруусунда калдык деди. Ошол эле кезде Эмил Жураев деген саясий серепчи айтты. Сиз ачык айтыңыз, кайсыл олигархтар бул жерде мындай так болбой жатат? Андай эле болушу мүмкүн эмес. Олигархтардын дагы мындай адилеттүүсү бар дегендей иши кылып, мага бул берүү абдан жакшы таасир калтырды. Анан ага чейинки дагы Азаттыктын берүүлөрүндө ушул абдан азыр саясий абал курчуп жатат, берүүлөр болуп жатат. Маселен, Бактыбек Калмаматов президент бардык бийликти узурпациялап, ошол эле Райым Матраимовго каршы прокурорун кое албайт деп, баягы Өмүрбек Суаналиевдин айткан пикирлерин улай өз кенен пикирин айтты. Социалдык сеттерде бул дагы бир кичинекей бомба болуп жарылды. Албетте мындай коркпой, ушул азыркы бийликке тике карап өз ойлорун айтып жаткан ушундай жигиттердин бардыгы бизди абдан кандайдыр бир үмүттөндүрөт. Анан эми сөздүн аягында көп сүйлөй бербей жыйынтыктайлы достор. Канткенде дагы шайлоого катышалы, мына Россиядагы достор 17си деп жатышат. 17сине чейин каттоодон өтүшүбүз керек. Андан кийин шайлоого бара албай калабыз. Ушул каттоодон өтүп, бүт ошол консулстволорго барып, тууган уруктарыбызды дагы үндөп, ушул 5000 сомго сатылбай адилет туруп берели деп, мына мен кечээки передачамда берүүмдө дагы айтканмын. Бизде аябай жарым криминалдык күчтөр, олигархтар башкарып келе жатат. Мындайга биз эч качан жол бербешибиз керек. Бала чакабыз үчүн, келечек кыргыздар үчүн биз адилет туруп беришибиз керек. Кечекилердей болуп ачык ак сүйлөп, өз пикирлерибизди ачык айтышыбыз керек да. 5000ге сатылып тымпыйып, оюбуздагын айтпай отурбашыбыз керек достор. Ушул
dagы bir nerse suroolor көп болуp жатат. Ошо мен акыркында кичинекей сүйлөп коеюн. Бактыбек Калмаматов жөнүндө айтпайсызбы? Анан кийин тиги Талатбек Масадыков жөнүндө мен сизден канча жолу сурадым, айтпай койдуңуз деген пикирлер болуп жатат да. Мен Талатбек Масадыковду мен мурда билбейт элем. Ушул кийинки кездери гана кызыгып, абдан эми айта кетсем билимдүү, илимдүү, Кыргызстанга керектүү жигит экен. Бирок Кыргызстанда жүрбөй мага анын мындай мен ал киши менен эч кандай бир тирешип же болбосо бир ал кишини сындоого деле акым жок. Бирок мен ошондой жакшы патриот болсо Кыргызстанда азыр эмгегин сиңирип, кандайдыр бир чет өлкөлөрдө жүрбөй, балким ушундай шайлоолордун алдында бир активдүү катышат эле. Ал киши жөнүндө түшүнүктүү мен эмес, ал киши жөнүндө ал киши өзү коомчулукка көрсөтүш керек. Бул менмин, Талатбек Масадыков. Мен мындай жумуштарды алып бара жатам, мен мындайларды кылып бара жатам деп. Тилекке каршы мен ал кишини мен билбеймин дагы. Ал киши андай нерселерди али кыл элек. Ошондуктан сиздер сурап жатасыздар. Менде маалымат жок бул киши жөнүндө. Ошол эле сиздер билген интернеттеги маалыматтарды билем. Абдан билимдүү, илимдүү киши. Азыр чет өлкөдө жүрөт, Азербайжанда деп укканмын. Акыркы кездери балким келип калгандыр. Менде Талатбек Масадыков жөнүндө ушул гана маалымат. Ал эми дагы бирөө жазыптыр. Тиги Бактыбек Калмаматов кайсыл партия менен бара жатат? Бактыбек Калмаматов мурда деле Атамекен партиясында болгон. Азыр деле ушул Атамекен партиясы менен бара жатат, достор. Анда эмесе саламатта туруңуздар. Сиздерге чың ден соолук каалаймын. Дайыма активдүү болуп, каналдан кетпей мени менен болуңуздар. Сиздер менен мен блогер Бакыт Сулайман.